Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Байден жок адам менен кол алышып, элдин үрөйүн учурду. AQShnын президенти Джо Байден Сиэтл шаарында сөзүн аяктап, кайрадан кол алышуу үчүн колун эч ким жокко сунду. Байден өлкө боюнча сапарын сунушталып жаткан реформалар тууралуу сөз сүйлөп өтүп, көрүүчүлөр менен коштошуп жатып, кол алышуу үчүн колун сунуп артына бурулду. Артында эч ким жок болчу. Америка Кошмо Штаттарынын президенти дагы бир чейрек бурулуш жасап, кайрадан боштукка кол сунду. Андан соң AQShnын президенти жылмайып, залдагыларга кайрылып, көңүл бургандыктары үчүн ыраазычылык билдирди. Булак Назар Ньюс. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга жетишип калыңыз. Европа Россиянын газы болбосо бир жума дагы жашай албайт. Европа Россиянын газы болбосо бир жумага дагы чыдай албайт. Бул тууралуу Россиянын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Биз европалык өнөктөштөрүбүздүн ырааттуулук жана принципиалдуулугун баалайбыз. Өзгөчө эл аралык валюта фондунун жаңы чыккан маалыматын эске алабыз. Анда Европа биздин газыбыз жок болсо 6 айга чейин туруштук бере алаарын айтылган. Бирок чын-чынына келгенде бир жумага дагы чыдай алышпайт деп жазган Медведев Telegram каналына. Ошондой эле ал Еврокомиссия газды рубль менен төлөөгө жол бергенин белгилеп, Россия президентинин жарлыгы европалыктардын бизнесине таасир этти деп эсептейт. Буга чейин эл аралык валюта фондунун Европа департаментинин башчысы Альфред Каммер Франс Пресс маалымат агенттигине Европа Россиялык газсыз 6 айдын ашык чыдай албастыгын билдирген. Андан кийин Европа экономикасы баш тартуунун кесепетин көрө баштайт. Булак Назар Ньюс. Зеленский Киев өнөктөштөрүнөн курал жарак ала баштагандыгын айтты. Владимир Зеленский видео кайрылуу учурунда Украина өнөктөштөрүнөн сурап жаткан куралдарды ала баштагандыгын айтты. Бирок конкреттүү курал жарактарды жана өнөктөштөрдү атаган жок. Акыры биз уткан бардык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирем. Алар бизге сураганыбызды так камсыз кылышкан, деди Зеленский өлкөгө курал жарак жеткирүү тууралуу айтып жатат. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денафикация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын түшүндүрүп өткөн. Булак Назар Ньюс. Украинага айына 7 миллиард доллар керек. Украина экономикалык жоготуунун жана уланып жаткан согуштун чыгымдарын ордун толтуруу үчүн ай сайын 7 миллиард долларга муктаж. Бул тууралуу Украина президенти бейшемби күнү Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фондунун жетекчилери менен виртуалдык жолугушуусунда айтты. Ал Орусия кол салгандан бери Украинада миңдеген турак жайлар, ооруканалар, инфраструктурасы түзүмдөр 1100 ашуун билим берүү жайлары талкаланган. Өлкөнү калыбына келтирүү үчүн миллиарддаган доллар керек экендиги белгиледи. Орусиянын кол салуусу кадимки экономикалык байланыштарды толук талкалады. Баштапкы анализ болжол менен 550 миллиард долларлык жоготуу болгонун көрсөткөн. Орусия биздин Кара деңизиндеги жана Азов деңизиндеги портторубуздун бөгөттөгү бул Украинанын экспортун, анын ичинде айыл чарба продукцияларынын экспорту кыйла чектеп койду, деди Зеленский.
19 апрель эл аралык валюта фонду Украинадагы согуштан улам быйыл дүйнөлүк экономикалык өсүү темпи жолунда тургандыгын белгиледи. Фонддун божомолуна ылайык быйыл Украинанын экономикасы 35%, Орусиянын экономикасы 8,5 төмөндөйт. Фонд Украинадагы согуш дагы узакка созула тургандыгын болсо, анда 2022 жылга чейин божомол дагы начарлашы мүмкүн экендигин эскертти. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Орусияны аткылаган видеосу. Украинанын куралдуу күчтөрү Орусияны аткылаган видеосу тарады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн соккусунан ЛРДР, ошондой эле Украинанын качкындары менен өткөрмө жайлар, турак үйлөр жабыркаган. Алардын арасында балдар дагы бар. Белгород облусунда чиркөө кызматкерлери көз жумган. Алар кайда атып жатканын, турак жай эл бар жерге сокку уруп жатканын билишкен, деген Брянск облусунун губернатору Александр Богомоз. Украина тик учактардын соккусунан Климова кыштагына 8 адам жапа чеккен. Анын ичинде кичинекей бала дагы бар. Мындан тышкары 100гө жакын үй жабыркаган. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинанын делимитациясы жана денификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болбогондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий сокулдары Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүн уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору дагы өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экендигин айткан. Улак Назар Ньюс. Москва Украинадагы операциясынын максатын атады. Орусиянын күчтөрү Украинанын түштөгү жана чыгыш тарабындагы Донбасс аймагына толук көзөмөлүн орноткусу келет. Бул тууралуу Орусиянын Борбордук аскердик округунун башчысынын милдетин аткаруучу Рустам Миннакеев 22 апрелде билдиргенин Орус мамлекеттик каражаттары жазып чыгышты. Анын айтымында Орус тарап аннексияланган Крым жарым аралына жана Молдовадагы өзүн Приднестровье Жумурияты деп атаган орусчачыл жикчил аймакка кургактык аркылуу коридор ачууну сунуштаган. Интерфакс маалымдагандай, генерал-майор Миннакеев бул тууралуу Орусиянын Свердлов облусундагы коргонуу тармагынын ишканаларынын бирикмесинин жыйынында айткан. Генералдын сөзүнө караганда, Украинанын түштүгүндө толук көзөмөл орнотуу менен Орус армиясы Украина экономикасына маанилүү объектилерин таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кремлдеги басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орус телеканалдарынын бул билдирүүсү боюнча комментарий берүүдөн баш тартып, мындай өтүнүчтөр Орусиянын коргоо министрлигинде жолдошунун керектигин айтты. Буга чейин Украин бийлиги Орус күчтөрү Херсон облусунун Украинадан бөлүшүнү тууралуу референдум өткөрүүнү көздөп жаткандыгын эскертишкен. Москва Молдовадагы орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп келе жаткан Приднестровье аймагына коридор ачуу үчүн Украинадагы Одесса жана Николаева сыяктуу шаарларга көзөмөлүн орнотушу керек. Украина адистери Орус күчтөрүнүн бул максатты ишке ашыруу үчүн чама чаркы жектелүү экендигин айтып келишет. Эске сала кетсек, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору дагы өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасындагы кеп жок экендигин кошумчалап өтөт. Владимир Путин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугат. Россия президенти Владимир Путин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерришти кабыл алат. Бул тууралуу РИА Новости Россия Федерациясынын башчысынын маалымат катчысы Дмитрий Песковдун айтымына таянып жазып чыкты. Песков билдиргендей, Гутерриш Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуу үчүн 26 апрелде Москвага келет. Шейшемби күнү 26 апрелде Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуу үчүн Москвага буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш келет. Аны Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путин дагы кабыл алат деген ал. Буга чейин Гутерриш Украинадагы жаңжалды токтотууга чакырган. Булак Назар Ньюс.
Рамазан